Мен жана дүйнө сабагы 2 класс. Мекен таундан азыр жаңы тема өтөбүз. Силерге тетрисинен көрбөдүңөр сүрөттөрдү бердим Мекеден, Ошол сүрөттөрдү азыр 1-2-3 убакыт берем. Өзүңөр боёсуңар дагы. Ушул сүрөттөгү эмнени көрсөңөр маалымат жазасыңар кыскача. Биринчи боёп чаптап алабыз. Кана эмесе ачыклачы 1-2-3. Не экен? Seniki ne eкен? Азамат, senikичи? Meniki Jolbors менен Jolbos бала. Жолборс менен жолборстун баласы каптырбы? Леопард кыла, бирөө. Кана? Жолборс менен? Jolbos менен кашка. Кандай жаныбар? Жапайы. Seniki? Jolbos менен күкүч. Seniki эмне экен? Баян менен каршы бири-бирине кас душман, Түрк менен теңиз. Баштадык. Жактыбы? Илбирса? Не экен сеники? Азаматсыңар. Тышка менен арстан. Тышка менен аю. Баштадык. Ошондо бүгүнкү биздин тема эмне экен балдар? Колуңардагы сүрөттөрдүн баардыгы үй жаныбарбы? Жок, жапайы жаныбар. Жапайы жаныбарлар экен, Жапайы жаныбарлар сабактын максаты окуучуларга жапайы жаныбарлар тууралуу түшүнүк берүү, алардын жашоо чөйрөсүн, өзгөчөлүктөрүн жана тамактануу жолдорун үйрөтүү. Окуучулар байкоо, жүгүртүү, сүйлөө жөндөмдөрүн өстүрүшөт жана жаныбарлар жөнүндө сөз табышат. Тарбиялык максаты жапайы жаныбарларды коргоого, табиятка боорукер болууга үйрөтүү. Балдар, бул көрүп турганыңар тыйын чычкан, жаңгак, түчүү, мөмөлөрдүн тамырларын, козу карындарды, карагайлардын жаңактарын дарактардын башына ийин салышып, түңүрлөрүн ошол жерге жыйнашып, кышка азык кылышат. Токой жаныбары. Ал эми бул алон көз, коенек, кулактары узун, көздөрү бакырайган. Өздөрүнө той жыйнашпайт. Жапжашыл чөптөрдү, дарактардын мүчөлөрүн, жумшак бутактарды, капуста, сабиз чөптөрүн аябай жакшы көрүшөт. Токойлордо да жашашат. Жапайы жаныбар жана үй жаныбары болуп да эсептелинет. Ал эми бул карышкыр тоо токойлордо, тоо таштарда жашайт. Эт менен азыктанат. Кой, эчки, жылкы, уут, торпокторду жейт. Уулуйт. Түндөрдө көбүнчө тамак издеп жүрүшөт. 3-төн, 4-төн, 5-төн бала тууйт. Балдарын бөлтүрүк деп атайт. Бул силер көрүп турган күрөң аю, тоо таштар, токойлордо жашайт. Дарактардын башына калып калган мөмө жемиштерди да, бүлдүргөндөрдү, карагаттарды жакшы көрөт. Ошондой эле балык, аселди жакшы көрөт, балыкты жакшы көрөт. Суунан балык кармап жейт, ойлорду дагы колдоруна салып кетип калышы мүмкүн. Аюунун балдары мамалак деп атат, 1-2 мамалакты тууйт. Кышы менен чээнге кирип, таманындагы топтогон майды салып, эрте жазда чээнен чыгышат. Аюулар аябай күчтүү жаныбар. Бул көрүп турганыңар ооба түлкү, койрогу узун сары түстө, күнү-түнү желпип, жортуп, чычкандарды, коенектерди издеп жүрөт. Ийин жасабайт, туш келди ийинде жатып кете берет. Кышка тамак даярдабайт. Баласын бачик деп атат, 3-төн 4-төн бала тууйт. Баласын эмизип чоңойтот. Аябай куу жаныбар. Үйгө тапшырма жапайы жаныбарларды окуп, билип, дептерибизге кыскача жазып келебиз. Үйгө тапшырманы аткарып беребиз. Күндү сабакка чейин анда.